Кыргызстандыктар жаңы жылга карата суу жаныбарларынын өнөрүнө күбө болушат. Бишкектин Байтек Батыр жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинде үрүтүлгөн жаныбарлардын оюн зоок көргөзүүчү жайы дельфинарий салынууда. Кабарчыбыз Уламбек Дыйканбаев көңүл ачуучу жайга кандай жаныбарлар келет жана канча убакыт болот билип келди. Учурда дельфинарийди орнотуу иштери жүрүп жатат. Оюн зоок көргөзүүчү жай ушул айдын акыркы күндөрү ачылышы күтүлүүдө. Бул жерден каалоочулар суу жаныбарларын көрүп гана тим болбосун, алар менен бирге сүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бардыгы дайын болгон соң, Орусиядан 2 дельфин, 1 кит жана 2 суу мышыгы алынып келинет. Азыркы күндө оюн зоок өткөрчү орусиялык адистер камылга менен алек. Ал эми социалдык тармактардын колдонуучулары көчмө дельфинарийдин ачылышын кызуу талкуулап, учурда каршылык акциясы жүрүп жаткан кез интернет айдыңында сууда сүзүүчүлөр начар шартта багылып жатканы жана жаныбарларга карата мыкаачылык көргөзүлөт деп белгиленген. Адистер болсо активисттердин пикири туура эмес деп билдирди. Эти все дельфины животные выращены в неволе, рождены. Дельфиндер колго багылып үйрөтүлгөн. Бул жаныбарларды балдарыбызда көрөбүз. Ар дайым камкордукка алынат. Эгер океанга кое берилсе, алар тамактап жей албайт, өлүп калышат. Адамдар жөн жок эле тынчсызданып жатышат. Биз көп жылдан бери суу жаныбарларын багып, өнөрлөрүн тартуулайбыз. Билет баасы 300 сомдон 1000 сомго чейин сатылып, ток-шоу 1 саатка созулат. 3 жашка чейинки балдар үчүн кирүү акысыз, жардамга муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо суу жаныбарларынын өнөрүн бекер көрө алат. Жалгыз баягы ата-энеси жок балдар, анан кийин баягы жетим болуп калган балдар, анан кийин баягы көз карандысы жок балдарга жардам кылалык. Ошол дельфинарий канча убакыт турса, ошолордун баарына акысыз биз оюн зоок көрсөтөлүк деген ушундай бир келишим түзүлгөн. Эми кагаз жүзүндө эмес, ооз-эки эле түзүлгөн. Биз ошон үчүн биздин жанагы балдарга жардам болсун деп эле, ошон үчүн биз болсо өткөзгүлө деп биз макул бердик. Жаныбарлар менен чогуу сүзгүсү келгендер жазылып, өзүнчө убакыт бөлүнөт. Дельфинарийдеги көңүл ачуу жаз айларына чейин созулат. Уламбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.